АКШда мигранттарды армияга күч менен алып кетеби? Чындыгы кандай? Иллинойстогу жаңы мыйзам карта менен төлөмдө сумма өзгөрөт. Аткарбагандарга айыппул $1000. АКШда иштеп үйүңүзгө акча жөнөтөсүзбү? Анда бул жаңылык түздөн түз сиздин чөнтөгүңүзгө урат. Сайт жасаудан тартып, музыка жазууга чейин AI аткара баштады. 38 жаштагы Лионель Мессини коргоочулар дагы эле токтото албай жатышат. Саламатсыздарбы? Бүгүн биз адаттагыдай эле Чикагодан Америка жаңылыктарын чыгарабыз. Бүгүн 20 апрель 26-жыл. Менин атым Кубат Оторбаев. Каналыбызга катталып, колдоп коюңуз. АКШ Иран чатагы жөнгө салынбай жаткан чакта айрым окурмандар АКШ бийлиги мигранттарды армияга күч менен алып кете алабы? Анын чын бышыгы кандай деп биздин каналга кайрылышууда. Жообу АКШда армияга кызмат өтөө толугу менен ыктыярдуу болуп саналат. Бүгүнкү күндө өлкөдө милдеттүү аскердик чакыруу жок. Бирок айрым мигранттар үчүн армия жакшы мүмкүнчүлүк болуп калышы ыктымал. АКШнын куралдуу күчтөрүнө кызматка кирүү үчүн ал адам же АКШнын жараны болушу керек, же ырасмый туруктуу жашоого уруксаты, грин картасы болушу зарыл. Башкача айтканда, мыйзамсыз жүргөн мигранттар армияга алынбайт. Жаш курак боюнча айтканда 18 жаштан баштап айрым учурларда 40 жашка чейин ала берет. Демек 25 жаштан кийин ал кызматка кирүүгө мүмкүнчүлүк алат. Аскердик келишим 1 жылдан тартып, адатта 4 жылдык активдүү кызматты камтыйт. Айрым программалар 2 же 6 жылдык келишимдерди да сунуштайт. АКШ армиясына кирген жарандар же грин карта ээлери бийлик тарабынан кызмат өтөө үчүн дүйнөнүн каалаган бурчуна жөнөтүлүшү мүмкүн. Бул келишимдин негизги шарттарынын бири. Демек, өрт күйгөн жерлерге жиберүү ыктымалдыгы да бар. Каржылык жактан алганда жаңы кирген жоокер айына орточо $2,5 $4,000 долларга чейин алат. Мындан тышкары мамлекет турак жайды, тамак аш жана медициналык камсыздоону да өз мойнуна алат. Мындан тышкары армияда кызмат өтөө Кошмо Штаттардын жарандыгын алуу процессин тездетет. USCIS аркылуу аскердик кызматтын негизинде жарандык алууга мүмкүнчүлүк түзүлүп, адаттагы 5 жылды күтүү талап кылынбайт. Айтмакчы, Ормуз кысыгында кызыктар дагы да уланууда. Кечээ Кошмо Штаттардын аскер күчтөрү блокаданы бузуп өтүп бараткан Ирандын кемесин токтотуп, аны ээлеп алышты. АКШнын Иллинойс штатына 26-жылдын 1-июлунан тартып карта аркылуу төлөм жүргүзүүдө жаңы мыйзам күчүнө кирет. Бул өзгөрүү ресторандар менен дүкөндөрдөгү эсептешүүгө түздөн түз таасир этет. Жаңы эрежеге ылайык транзакция үчүн банктар кармоочу комиссия эми салыктын жана чай пулдун суммасына кошулбайт. Башкача айтканда, комиссия товар же кызматтын негизги баасына гана эсептелет. Учурда бизнес өкүлдөрү карта аркылуу төлөм кабыл алганда банктарга жалпы сумманын, анын ичинде салык жана чай пул менен кошо, болжол менен 2-3% төлөп келишет. Жаңы мыйзам ушул кошумча суммаларга комиссия алууну жокко чыгарат. Ресторан ээлери бул өзгөртүүнү колдоп жатышат. Алардын айтымында чыгымдардын азайышы бизнес үчүн маанилүү. Анткени тамак аш тармагында түйшүк көп, бирок пайда аз. Ал эми банк сектору мыйзамга албетте каршы пикирде. Финанс өкүлдөрү азырынча төлөмдү автоматтык түрдө бөлүп эсептей турган технология жетишсиз деп, жаңы эреже ишкерлерге кошумча түйшүктөрдү жаратышы мүмкүн деп жатышат. Мыйзам буга чейин сотто да каралган. 26-жылдын март айында федералдык судья аны күчүндө калтырган болчу. Белгилей кетсек, талаптарды аткарбаган компанияларга олуттуу айыппул каралган. Ар бир туура эмес транзакция үчүн $1000 чейин жаза салынышы мүмкүн. Эксперттер бизнес өкүлдөрүнө алдын ала төлөм системалары менен байланышып, программалык камсыздоону жаңыртууну сунушташууда. Бул 1-июлдан кийин мүмкүн болуучу көйгөйлөрдүн алдын алат. Эми АКШдагы миллиондогон мигранттарга, анын ичинде кыргызстандык жердештерибизге түздөн түз тиешелүү болгон
акча которуу жаатындагы өзгөрүү жөнүндө маалымат. Айрымдар билсе керек, 26-жылдын 1-январынан тартып АКШда жаңы мыйзам күчүнө кирди. Ал мыйзамдын аты One Big Beautiful Bill. Трамптын кол коюусу менен кабыл алынган чоң бюджеттик пакет болуп эсептелет. Мыйзамда бир пункт бар, ал пункт сиздин үйүңүзгө жөнөткөн ар бир долларга таасир тийгизет. АКШдан чет өлкөгө, анын ичинде Кыргызстанга, Казакстанга, Орусия же башка өлкөгө нактылай акча же пошталык чек аркылуу акча жөнөткөндө эми мындан ары андан 1% өлчөмүндө салык кармалат. Жөнөкөй мисал менен түшүндүрсөк, эгер $1000 жөнөтсөңүз $10 салык, 5000 жөнөтсөңүз $50. Саң кичине көрүнөт, бирок бул акча Кыргызстанда жашаган үй бүлөңүздүн, тууган досторуңуздун дасторконунан кемейт. Ошентип бул салык болжол менен 23 миллион грин карта ээлерине, виза менен жашаган 14 миллион жаранга жана 12 миллион документсиз мигранттарга тиешелүү. Бул жөн гана статистика эмес, анткени алардын арасында биздин жердештер да бар. Ушундай шартта абалдан кандай жол менен чыгууну каржы эксперттери көрсөтүп берип жатышат. Эгер сиз Wise, Remitly, Zelle же башка санариптик тиркемелер аркылуу акча жөнөтсөңүз, же болбосо банк картаңыздан акча которсоңуз, бул 1% салык сизден алынбайт. Демек, чечим жөнөкөй эле. Нактылай эсептешүүдөн санарипке өтүп, акчаны сактоо. Бул мыйзам жөнүндө жакындарыңызга айтыңыз, балким алар али биле элек. Эгер бул жаңылык пайдалуу болсо, лайк басыңыз, каналга катталып, комментарийге жазыңыз. Сиз кайсы тиркеме аркылуу акча жөнөтүп жатабыз? Мен мисалы Paysend тиркемесин колдоном. Анда акча тез жана ылдам жетет. Эми сиз сайт жазайсызбы, музыка жазасызбы, сүрөт тартасызбы? Эми булардын баарын AI жасай баштады жана айрымдары алардын акысыз. Бүгүн биз жашап жаткан дүйнө кескин өзгөрүп жатат. Жасалма интеллект AI эми жөн гана фантастика эмес, ал биздин күнүмдүк жашообузга кадимкидей кирип келди. Мисалы, кайсы AI эмне ишке жарайт дегенде, азыр ар бир иш үчүн өзүнүн AI куралы бар. Мисалы, ой жүгүртүүгө, жазууга Claude AI. Эмнеден баштоону билбей жатасызбы? Идея жок болсо, жооп таппай жатсаңыз, Claude сизге саналуу секундта жардам берет. Код билбейсизби, маанай жокпу? Durable Co аркылуу бир нече мүнөттө профессионалдык деңгээлдеги сайт даярдаса болот. Анан да эгер сиз издөөдөн Google'дан чарчасаңыз, Perplexity суроолоруңузга так тез жооп берет. Анын рекламасы жок, акыр чикири жок. Анан да кандай гана сүрөттү элестетпеңиз, Midjourney аны бир нече секундтун ичинде тартып сүрөтүн чийип берип коет. Болгондо да сонун реалдуу кылып. Эгер сиз ырдын сөзүн жазып берсеңиз, Suno толук музыкасын жазып аткарып берет. Студия керек эмес, бул куралдардын баары бүгүн азыр сиздин колуңузда. Аларды колдонгон адам азыркы өзгөрүп жаткан заманда алдыда болот, колдонбогон адам артта калат. Тандоо сиздики. Сиз ChatGPT'ден башка кайсы AI'ды колдоносуз? Комментарийге жазыңыз. Жактырсаңыз албетте лайк басасыз. Эми спорт жаңылыктарынан дүйнө тарыхындагы эң улуу футболчулардын бири Лионель Месси Американын профессионалдык футбол лигасында дагы да болсо өзүнүн улуулугун далилдеп жаткан чак. Ал Интер Майами командасынын курамында Колорадо Рапидске каршы оюндун 79 мүнөтүндө эсеп 2-2 болуп кырчылдашып жаткан маалда бир нече коргоочуну алда өтүп гол киргизди. Ошентип ал Интер Майамиге 3-2 менен жеңишти алып берди. Ал эми Орландо Ситиге каршы оюнда ал 2 топ киргизип
bir топтук пас берди. Жыйынтыгында анын командасы 4-2 менен алдыга чыкты. Турнирдик жадыбалда азыркы абал боюнча Интер Майами чыгыш конфедерациясында 4 жеңиш, 1 утулуу, 3 тең чыгуу менен 15 упай топтоп экинчи орунда келатат. Конфедерациянын азыркы лидери Нэшвилл 19 упай менен алдыда. Интер Майами аларды кууп жетүү үчүн күрөшүп жаткан чак. Интер Майами кийинки оюнду 22 апрелде Real Salt Lake командасына каршы ойномокчу. Дагы бир буга кошумча кызык маалымат. Месси Испанияда 5-дивизиондогу Карнелла клубун сатып алды. Ошентип ал клуб ээси да болуп калды. Достор, Месси 38 жашында мындай ойноп жатса, бул жөн гана спорт эмес, бул эми тарых. Ар бир мелдеш өзүнчө кызык. Эгер бул жаңылык жакса, лайк басыңыз. Кийинки жаңылыктарды калтырбаш үчүн биздин каналга катталыңыз. Комментарийге жазыңыз. Месси дагы канча жыл ойношу мүмкүн? Быйыл дагы Аргентина чемпион болобу? Ушуну менен биз Америка жаңылыктарынын кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Менин атым Кубат Оторбаев. Эртеңкиге чейин көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.